Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi ekan, Ravah Bayhaqi ve fi kitabı Madhal. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sonun bir ahir zaman alamatlarından je olsa Peygamber açıktap ketken geyir Peygamber'in bizge aldın ala bola turgan nerse jөнүндө aytkanдар туурасында эле. Бул илимди дейт, дин илимин. Ар бир муундун таква адамдары көтөрүп алат экен. Деге бул динди Алла Тааланын өкүмү менен субханалла ар бир муунда, мисалса кыргызда сөз бар го жана 100 жылда, ар 100 жылда жер жаңы, ар 50 жылда эл жаңы дейт, туурабы? Ошондой эле субханалла муун өткөн сайын экен бул динибизди Алла Тааланын сактоосу болот экен. Кандай десе, таква, илимдүү адамдар менен иншалла Таала сактап турат экен. Ошондой эле бул илимден чектен чыккандардын бурмалаганын, бузгандарын, жалган сөздөрүн, андан кийин наадандардын чечмелегендерин эмне кылышат? Кайтарып коет экен. Демек, бул белгилүү болду. Биздин динибиз ушунчалык корголгон экен, канчалык деңгээлде экен, бүткүл кайсы заман болсун, кандай болсун, бул динди бузам дегендер, бул динди бурмалайм дегендер сөзсүз өзүнүн оюна аламда кырча таш кабат экен. Алар эч ким эч качан бул динди бурмалаш мүмкүн эмес экен. Бирок ошол деп унутпашыбыз керек экен. Мындай ар бирле чындыктан чыкканда анын аркасынан батыл чыгат. Батыл деген жанагындай бир бузукулар чыгат, сөзсүз болот экен. Болбой койбойт экен. Бирок бул замандын аалымдары, бул заман биз өткөндөн кийинки заманда, ал заманда да өзүнчө мисалы бизде чубак ажы деп коелу мисалы туурабы? Өтүп кетти машалла раматлык, рахимулла. Андан мурун мисалы калса молдо сабыр дегендер болгон, динди кармап келген туурабы? Андан мурда молдо Абсатар деген болду, андан молдо Хиндустани деп коет. Ушинтип ар заманда диндерди эмне кылып келген экен? Мындай тууралап, адамды адашып баратканда бул туура эмес деп турушкан экен. Эми кийин келечекте дагы ушундай болоорун айтып атат экен. Демек, эч качан күмөн санабашыбыз керек экен, туурабы? Көп вакыттарда динди түшүнбөгөн адамдар диндер адамдарды караңгы дегендерин угабыз. Туурабы? Бир жагынан адамдар көзү ачык болгону менен, бир жагынан адамдардын көзү жабык болот. Түшүнсөңөр, мисалы бир адам эки жерде 2-4 дейт. Же болсо мисалы физика билиши мүмкүн, химия билиши мүмкүн. Да бир мындай айтканда гуманитардык билимдерди билиши мүмкүн. Ал анын мындай просвещенный же болсо мындай айтканда бардык жагынан ал мындай алда озуп кеткенин түшүндүрбөйт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эң акылдуу, парасаттуу, мындай түшүнүү кенен адам ким десе, ал адам субханалла эртеңки боло турган ахиретине даярданган деген экен. Дагы бир жерде болсо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимге Аллах жакшылыкты кааласа, ага Аллах дин илимин же болсо факих кылат деген экен. Кандай динден түшүнүк берет деп айткан экен. Ал эми мурунку азыркы заманга чейинкилерге сөз катары, мисалы мурунку заманда өткөн адамдардын бардыгы тең. Качанбы атеисттер, монотеисттер, азыркы заманда атеист бар, монотеисттер бар, билесиңер, мындай айтканда кээ бирлери материалисттер бар. Бирөөсү Кудай бар десе, бирок башка динге ишенбейм дейт. Бирөө айтат Кудай жок дейт. Бирөө айтат материалист болгон себептен мен материяга ишенем деп айтат экен да. Ошентип адамдар ишенимдерин жоготушкан мезгил заман болгон мурун элечи. Бирок бардыгы эле кайра эмнеге кайткан? Динге кайтып келишкен. Мисалы жакшылап түшүнө турган болсок, кайсы бир илим болсун, кандай нерсе болсун, унутпашыбыз керек да. Анын өзүнүн бир түзүлгөн адеби болбогондон кийин математиканы бир мындай так илимди билген болушу мүмкүн, бирок ал илимде адеп жок болгон себебинен адамдын өзүнүн интуициясы менен же болсо мындай бир жүрөгүндө мындай бир кандай десем, сезим менен эч качан өзүн өзү оңдой албайт экен да. Ага четкий указание керек экен, четкий мындай айтканда үлгү керек экен, образец керек. Эгер адамдар образец менен жашабаса, образ, үлгү менен жашабаса, эмне болот экен? Ал акыр түйү барып туруп, ал адашып бир жерге туура эмес кылат экен. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиз менен бизге анык, чыныгы усватул хасана, эң жакшы үлгү болуп эсептелет. Кимде ким пайгамбарды үлгү тута турган болсо,
демек ал адам эч качан динде адашпайт. Жашоонда дин деп эле коеюн, мисалы жашоодо адашпайт. Бул дүйнөсүндө ахиретинде Алланын насып менен курулат. Бизде адамдар акылына таянганда, анан өзүнүн сезимине таянган, бул отдельно таяна турган болсо, бирок ошол сезим менен акылдын ортосунда дин болбосо, эмне болот экен? Ал адам жалган кудай табышы мүмкүн, жалган жол табышы мүмкүн, сезимине алданышы мүмкүн, акылына алданышы мүмкүн экен да. Түшүнүп атабызбы? Качан ушул адамдар сезимине, акылына, илимине адашып калган мезгилде, мына ошондон ошол мындай такыба, Кудайдан корккон аалымдар келип, адамдарды туура жолго багыттайт экен. Түшүнүп атабызбы? Демек, акыр түйү барды келди, бушу адашкан бизге окшогондорду ортодон келди экен, ахиреттик аалымдар, такыба аалымдар оңдоп койот экен. Демек, бул акыр замандын bir кандай бул келечекте боло турган нерсе болсо дагы биз пайгамбарыбыздын айткан хадисин унутпашыбыз керек. Бул мындай дейт. Bir айылдын дейт, bir аалымдын өлүп калганына караганда дейт, bir карыян дейт, мындай bir айылдын же bir чөлкөмдүн жок болуп кеткени жакшыраак деп айткан экен. Мында маани эмне? Бул маани деген сөз субханалла, эгер мисалга алса жетеги жок боло турган болсо, ошол айылдын бар бузулуп кеткени караган жок болуп кеткени жакшы деп атат да. Демек жетек болуш керек экен. Эмне себептен шариятыбызда субханалла ар бир жерде bir аалым болуш керек. Bir айылда bir аалым, bir хафыз болуш керек. Анткени себеби адамдарды туура жолго багыттап туруу үчүн экен. Туура ошол имам, же ошол аалым, физик болбошу мүмкүн, химик болбошу мүмкүн. Туурабы? Бирок анын оозунда эмне бар экен? Эл журт, Кудайдан корккула деген сөз бар. Эл журт, бул зына кылганга болбойт деген сөз бар. Деградация деген бир сөз бар, билесиңерби? Деградация деген адамдар эмне болуп кетет экен? Мындай маңгырап калат. Адамдар жол таппай кала турган убакыт дайыма эле болот. Ар бир адамда керек болсо эртең менен туруп кечке чейин жол таппагандар бар ушул замандачы. Эртең менен туруп эмне кылсам, кандай кылсам деп жүргөн адамдар бар да. Бирок бир нерсе айтайынбы, ушул адам бардыгы кийим маңгырап, о жолун таппай аткан болсо, түз эле мечитти көздөп баса берсин. Түз эле аалымдардын чогулушуна баса берсин. Эчтеке 1 грамм тыйын таппасаң да ошонун түйүнө бар отура бер. Иншаалла, ошо тыйын таба турган жолду дагы, бакыт таба турган жолду дагы, сүйүү таба турган жолду дагы, сенин жашооңдун маңызын таба турган жолда иншалла сөзсүз ошо жерден таап алат адам баласы. Чоктобузбу? Адамдар, сиз менен биз инсан, инсаният. Биз мындай бардыгы тең кемчилик менен жаратылган. Бирок ошол кемчиликти оңдош үчүн анан дин келген да. Биз дайыма кемчиликти болот. Эч ким идеальный мисалсы, бирок идеальный жашайм деп мисалсы десең дагы адам жаңылат экен бир жердечи. Жаңылбай койбойт экен. Кээде нафсисинин айынан, кээде болсо акылдын айынан, кээде илимдин айынан жаңылат экен. Бирок жанындагы аалым боло турган болсо, сөз соңуп кетет. Бир күнү баягы шайтан эшиктин алдында турат экен, караса имам жатат экен. Анан имам жатат экен, жер титиреп баштаптыр. Шайтан чуркап келип аалымды көтөрүп алып туруп мечиттен чуркап чыгыптыр. Ойгонуп кетти, "Эй шайтан" дептир, баягы олия чалыш болду го. Эмне мени мындай кылып калдың, сактап калдың деп айткан. Өлүп калсам сага выгодный эмес беле? Десе шайтан айткан, "Жок" дейт. Сен дейт, жатаардын алдында сүннөт акыбалда жаткансың дейт да. Эгер сен өлүп кетсең бейиштик болуп кетмексиң, ошон үчүн мен сени сактап калдым деген экен да. Карабайсыңарбы? Эмне экен? Демек аалымдын субханалла сухбаты, аалымдын ваазы, аалымдын чакырыгы эмне экен? Бул шайтанга каршы сокку экен. Нааданга каршы сокку экен. Жүрөгү катып калган сокку экен. Атеистке сокку экен. Теңирчиге сокку экен булчу. Уккусу келбейт экен, кулактарын жаап алышат экен да, ай дейткен, жок, укпайм дейткен да. Эмне үчүн? Анткени ал акылында, анын өзүнүн сезимине таянат да, туурабы? Акылына айтат да, тоо кандай чоң, охо, ата бабабыз тоого сыйынган, тоо улуу тоолор биздерге сыйнабыз. Тоо абияктан күн чыгып келатса, күн сен бизди жараттың деп ушун бир күн батып баратса, күн сен батып баратасың деп ушун адамдар акылына таянып, кайсы нерсе чоң болсо ошого сыйынып кетиши мүмкүн экен да. Туурабы? Эми кээ бир убакта сезимге таяна турган болсо, мындай карап көрсө, караса субханалла маймыл жүрөт экен.
Ачка турса маймыл келип туруп бир банан берип коюптур билебичи. Банан берип койсо, ошо бананды жеп ачкадан суу алып тур дагы мындай караса маймыл турат экен. О, ушу маймыл мени сактады. Демек ушу Кудай турбай деп, маймылга сыйынып кеткен да, Индияда толтура тура. Канча деген адамдар уйларга сыйынып жүрөт. Эмне үчүн? Сезими. Мындай сүтү сайттагы ичет ачка болгондо. Эмне болду? Бул сүттүн аппак сүт чыгып атпайбы мындан? Кантип акылга сыйса болбойт дейт да. Анын баягы сүтүн саап туруп, ичип мынакей бул мени сактап калды деп Кудай кылып алышыптыр да. Адамдар ушинтип сезимине таянып турган болсо, Кудай көп экен. Тетиги жерде өсүп турган сасына да Кудай болуп калышы мүмкүн да. Күн ысыкта мынтип алдыда отурсаң, салкын болсо, сасына Кудай окшойт деп калышы мүмкүн. Наузубилла. Көрдүкпү? Демек, эмнекен? Ошол себептен качан биз адашканда жашообузда биз аалымдар менен болушубуз шарт экен. Жашоодо жол тапкан аалым менен болуш шарт экен. Субхана. Аалымдын болушу өзү рахмат экен. Ал аалым амал кылабы, кылбайбы? Эсиңерде чыгарбагыла. Аалым амал кылабы, кылбайбы? Негизи биздин акыйдабызда субханалла иман менен амал жөнүндө сөйлөп, амал кылбайт экен деп сүйлөгөндө биздин акыйдабыз бузулган болуп калат. Түшүнүп атасызбы? Bizde iman деген söz boldu. İman keltirdin mi? Al amal kılav kılbay, al imanlı adam katarına girer. İlim algan söylüyor. Çünkü bir adamlar bu amal kılbagan alim eken deşet. Bu sözdün özü adaşı oluyor septiret. Subhanallah. Akida mına damla oturat жерде meni kalpayttırbayt. Subhanallah. Akidabız da şunday nerse. Emne için antken sebebi bizdin amal kılbayt деген sözümüz ele biz başkalarının akidasında işeymgen bolu septileriz. Şunu atabız mı? Oşo söylenen kim zayıf, dayıf, halsız. Bирок o İmam Azam Rahimullah'nın Kıyamat Nama деген ilgerki bir kitebi var. Kıyamat İmam Azam'dık деп айтылат өзү. Ошол Kıyamat Nama деген kitebinde мындай дейт. Ошол Kıyamat günü Allah'ın алдына барган mezgilde Allah Taala pendesin buşu beyişke girgizgisi келет экен. Ар тараптуу bir шылтоолорду Allah өзү табат экен. Анан ага баягы тозок ире турган адамга, "Ey" дейт, "Sen bir алымдын алым досуң бар беле?" десе айткен. Жок, досум жок болчу. Bir алымдын сабагына отургансың десе, жок отурган эмесмин дейт. Жок дегенде субханалла bir алым өтүп баратканда көрүп калдың, жок көрүп калган эмесмин. Bir алымдын субханалла bir мындай bir аламатын, bir жок деп bir алыма bir кыз бар. Жок эчтеке кыла эмес дейт. Акыры айткен, алымдын bir туганын тааныйт белең десе, айткен, "Ооба, мен алымдын bir туганын тааныйм, бул көз чай ичип дейт. Ошонун шарапаты менен кирбейишке" дейт. Gördün mü kanday nerse subhanallah. Biz hazır alımga söz тийгизүү, ilimli adamga söz тийгизүү bu şariatımızda günөө болот. Bunu esiңерде чыгарбагыла. Дагы айтып коеюн subhanallah, günөө болот. Günөө, мына мисалы günөө дегенде ошонун аркасында bir жаман нерсе болуш керек турабы? Эмне себептен? Анткени варататул амбия, пайгамбардын мураскору болду. Бул бир. Экинчиси subhanallah Allah Taala ага илим дегенди, илимди аны акылына, жүрөгүнө салды. Бул эки. Үчүнчүсү алымдын бул дүйнөдөгү эмеси кимдеги алымга аркасынан сүйлөй турган болсо, гыйбат кыла турган болсо, эң жаман нерсеси сенин балдарыңан алым чыкпай калат экен. Балдарыңан алым чыкпай калды деген сөз эмне деген сөз десе, субханалла, мындай уже эртең кыямат болгондо шапаатчы деген жок деген сөз да турабы? Же болсо субханалла бир пешиңе башыңа тажы кисе турган нерсе жок. Кээ бир айтышат, бирөө алым менен талашып жүрүп, баласы алым болду дейт мага бирөөчү. Анда айтып атам, ошол баласы алым болуп келип да бир күнү намазын чытап салат. Ошол алым болуп келген бала Алла Таала ушундай кылып коет, илимди акылын алдырып, бирок амал кылдырбайт деп коет. Алым ойлобош керек. Сенин балаң, сен алымды аркасынан сөгүп шатыратып атсаң дагы, менин балам илим окуп атат дебегиле субханалла. Анткени ошо илим окуп аткан балаң алым 10 жыл окуп келип туруп, эртең күн намазды чытап салган бир фасык болуп калышы мүмкүн. Ушунтабыз, бул жагында унутпаш керексиң. Ушундай нерсе. Ал эми Кудайга шүгүр, машалла. Ким алымды сыйласа, ким алым менен бирге болгон болсо, ким алымды урматтаса, машалла, Алла ушундай кылат. Азыр өзүнөн ушул бетинен нур кетпей калат ошол адамдын. Экинчиси субханалла, балдасы алым болбосо такы болот. Ал эми ар жагында болсо небере чөбөрөсүнө сөзсүз Алланын бекем улуу тааныган, Алладан корккон иншалла Аллах бала берет экен. Түшүнүктүбү? Аракет кылабызбы иншалла? Алымдар менен дос болобузбу Кудайым кааласа? Машалла ушундай экен. Бул дүйнө ушундай туугандар.
Биздин жашоо дегизи мындай көбү унутканча эскертип коеюн деп атам. Биздин жашообуз такыр белгисиз. Биздин жашообуз такыр белгисиз, унутпагыла. Такыр белгисиз. Азыр мына турасың да, канча деген амбиция менен, канча деген пландар менен, канча деген мындай үмүт менен турасың да. Бирок ал жылттап свет өчкөндө өчүп калат да. Билбейсиң качан кайсы убакытта экен. Ошол нерсени биз айтабыз. Ушул нерсе үчүн биз ибадат кылабыз. Мейли кандай болсо да ушул өчүп калат, бат эле өчөт. Бирөө 90-га 100-гө чыгат, же болсо так мен 50-гө чыгып так бир 120-га чыккым келип атат десең чыгып калбайсың да. Келечек белгисиз. Ошол сени пайгамбарлар келген. Эй, этият болгула, даярдангыла деп. Шунт атабызбы? Дүйнө ушундай. Канча каалайсың бүтөт. Жулунсаң да бүтөт, жулунбасаң да бүтөт. Топтосоң да бүтөт, топтобосоң да бүтөт. Чуркасаң да бүтөт, чуркабасаң да бүтөт. Адам өз рызкысынан арашпайт. Өзүнүн субханалла канча боломос, ошон үчүн шүгүр айткан бай болот. Каниет кылган бай болот. Жашоосун субханалла жөнөкөйлүк өткөзгөн адамдар сөзсүз даражасы бийик болот. Амин. Субханакал хамдик, ашра анта астагфирука ва атубу илейк.